Жогорку кеңештин жана Реформа партиясынын ортосундагы 2020 жылдын 5 октябрындагы окуялардан кийин пайда болгон шайлоо талаш тартышы өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. 22 октябрда Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин токтотуп туруу тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Бул мыйзам долбоорунун маңызы конституциялык мыйзамдын 2 беренесин токтотууда болгон. Ал беренелерге ылайык борбордук шайлоо комиссия кайра шайлоону белгилегенге укугу болгон. Өздөрүнүн чечимдерин депутаттар өлкөдөгү коомдук саясий туруксуз абалга, финансы жана эпидемия менен байланышкан көйгөйлөргө такап, шайлоону белгисиз мөөнөткө жылдыруу талап кылынаарын белгилешкен. Жогорку кеңештин чечимине макул болбогон Реформа саясий партиясы жана бир нече жаран Жогорку кеңештин аракеттерин мыйзамсыз деп таануу үчүн Конституциялык палатага кайрылышкан. Өзлөрүнүн далилдеринде доогерлер Жогорку кеңеш добуш берүү кворумун кароо мөөнөтүн тутпай, милдеттүү коомдук угууларды тоготпой, бир нече мыйзам ченемдерин бузгандыгы менен ыйгарым укуктарын чегинен чыгып, өзлөрүнүн парламенттеги мөөнөтүн мыйзамсыз узартканын белгилешкен. Жогорку кеңештин мүчөлөрү өз кезегинде аны өлкөдө туруксуз жагдай болгондугу жана депутаттар ал кадамга аргасыз баргандыгы менен түшүндүрүшкөн. Тараптардын далилдерин угуп, Конституциялык палатанын 8 судьясы доону канааттандыруудан баш тартуу чечимин кабыл алышты.